Сабагыбыздын аты тасаввуф деген сабак болчу. Анан тасаввуф туурасында жалпы киришүү кылып бир 10 чакты сабак болгон. 10го жакын сабак болгондо ал жерде тасаввуф деген сөздүн келип чыгышы, ал туурасында алымдардын айткан пикирлери, тасаввуфтун ислам жолундагы зарылдыгы, исламдагы орду, ахкамы шар'ия негизинен шарият өкүмдөрү жалпысынан негизги жоон 3 топко бөлүнөт экендиги айтылган да. Мисалы үчүн биринчи акыйда, анан фикх, анан ахлак кылып бөлгөнбүз. Акыйда дегенде бул Аллахты тааныткан илим, бул акыйда илими. Аллахка эмне нерсе дурус, Аллахка эмне нерсе дурус эмес, Алла Таалада эмне нерсенин болушу мүмкүн эмес. Алла Таалага дурус болгон нерселер бар, Алла Таалага андай кыялданып, элестетип вообще дурус болбогон нерселер бар. Ушинтип демек пайгамбарга эмне нерсе дурус, пайгамбарга эмне нерсе дурус болушу мүмкүн эмес. Ушуга окшогон нерселер. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөн эле адам катары укташы, адам катары үйлөнүшү, бала чакалуу болушу, бул пайгамбарга дурус болгон нерсе. Бирок пайгамбарга дурус болбогон нерсе пайгамбар калпайтышы мүмкүн эмес. Ошон үчүн ал пайгамбарда биз карапайым мусулмандардан өзгөчөлөнгөндүгү ошол. Кыскасы акыйдада ошол нерселерди үйрөтөт эле. Андан кийин фикх дегенбиз. Фикх илиминде болсо адал арамды үйрөтөт. Кайсы ишти кандай кылсак адал болот, кандай кылсак арам болот. Ушуга окшогон маселелерди адал арамды жашоодо нике кантип кыйлат, талак кантип берилет, орозону кантип тутабыз, намазды канткенде толук шарттары менен окулат, намаз канткенде чала болуп калат, канткенде даратыбыз толук болот, канткенде усулубуз толук болот, өлүктү кантип көмөбүз жада калса тырмакты кантип алыш керек. Ушуга окшогон өкүмдөрдү үйрөткөн илим бул фикх илими болчу. Анан үчүнчү ахлак илими, адеп ахлак илими бул таалим тарбия жаатына келет дагы. Бул ахлак илимин аалымдардын тилинде тасаввуф илими деп айтылат. Ал эми Курандын тилинде илмут тазкия дейт. Аллах Таала Куранда юаллимухумул китаба вал хикмата ва юзаккихим деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да. Юаллимухумул китаб, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элге келген аларга Куранды үйрөтүш үчүн. Вал хикмата, сүннөттү үйрөтүш үчүн. Ва юзаккихим жана адамдардын ички дүйнөсүн арулантуу үчүн келген дейт да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак, мен чындыгында улуу көркөм кулк мүнөздү толукташ үчүн келген пайгамбармын деген. Демек ушундан келип чыгат, исламдын 3-чү бөлүгү негизги. 3 бөлүктөн турса 3-чү чоң бөлүгү бул ошол адеп ахлак жааты болуп эсептелет. Ошондуктан кылымдардан бери адамдардын оюна, адамдардын пикирине сиңип калган мусулман дегенде ал ыймандуу, ыймандуу бала дегенде ал алдабаган, ал уурлук кылбаган, ал эч кимдин акысын жебеген, колдон келсе бирөөгө жакшылык кылган адамды бизде кыргыз элибиз ыймандуу бала экен деп айтып келген да. Демек ошол исламдагы адеп ахлак жаатын бизге камсыздап берип, ушул адамдын ошондой бир көркөм адеп ахлакка ээ болуусун камсыздаган, ошондой деңгээлге жеткире турган, көтөрө турган исламдын 3-чү багыты бул ошол тасаввуф багыты болуп эсептелет. Анан биз буга жери жалпы буга жерки 10 чакты сабак болгон. Мына ушул жерде тасаввуф туурасында жалпы маалымат берилген. Тасаввуф деген эмне, анын зарылдыгы, ушуга окшогон нерселер. Анан бүгүнкү сабактан баштап Кудай буйрса мына атайын но китепти алып келдим. Көп китептер бар, негизи жүздөгөн китептер бар. Бул туурасында жазылган. Мында 1000 жыл мурун жазып кеткен аалымдар, 500 жыл мурун, 700 жыл мурун жазган аалымдардын китептери бар, толтура. Бардыгы доступный, колубузда, интернетте дагы бар, жазсаң чыгат да. Анан бул китепти тандаганыбыздын себеби бул бизде белгилүү болгон Молла Али Кары деген аалым өткөн. Мулла Али Кары. Анан бул киши 1014-жылы өткөн да. 1014-жылы хижри. Азыр 1444 жыл болгон. Демек мындан 300 жыл мурун өткөн аалым болгондагы бул аалым биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабта болгон. Бул аалымдын хадистерге да жазган шарх китептери бар. Фикhtан дагы, акыйдадан дагы, тиги хадистен дагы, анан кийин келип туруп, анан жада калса ушул тасаввуфтан дагы жазган китеби бар да. Анан бул китепти тандаганыбыздын себеби бул молдо, бул аалым
биздеги Кыргызстандагы дегеле Орта Азия элинде Мулла Али Кары десе тааныбаган молдо жок да. Ошондой деңгээлдеги таанымал, элдин бардыгы билген, элдин бардыгы медреселерде китептерин окуп жүрөбүз. Азыр бизде кайсы кыргыз молдосу болбосун, же болбосо биздин Орта Азиядагы молдолордун китепканасына барып карасаң, Али Карынын китептери бар. Ошол китептердин сап башында кадимки Мушкатул Масабих деген китеп бар. Ошол Мишкаттын шархы Миркот деген китеп бар. Ошол Миркотту жазган ушул аалым киши болгон, хадис илиминде имамдык бир деңгээлге жеткен мыкты бир аалым болгон. Анан Кары деп айтылып калганын себеби бул 10 кырааттан да сабак берген экен да. Субханалла, азыр мисалы үчүн биз жөн эле бир сабак бере алышыбыз мүмкүн, бирок 10 кырааттан мен сабак бере албайм. 10 кыраатты окуган эмеспиз да. Эптеп чалабыла тажвид окуганбыз, ошо менен калганбыз. 10 кыраат менен окуган бизде азыр Кыргызстанда саналуу эле карекелерибиз бар. Бул киши эки канаттуу болгондо, аалым да болгон, ошону менен бирге 10 кыраатты да билген. Ошон үчүн Мулла Али Кары деп аталып калган. Анан бул адамдын лакабы болгон. Бул адамдын лакабы Жаруллох деген лакап менен таанымал болгон. Жар деген коңшу деген сөз. Жаруллох деген Аллахтын коңшусу деген сөз да. Анткени неге дегенде бул өмүрүнүн этек жагында Меккеге барып жашагандагы Байтулла дейбиз го, Меккени. Алланын үйү дейбиз. Мисалы үчүн мечиттер бул Алланын үйү дейбиз. Алланын үйү дегенде Алла жашайт деген мааниде эмес. Ошол үйдө Аллага сыйынабыз деген мааниде. Ошондуктан Меккедеги Кабаны дагы араб тилинде Байтулла деп айтабыз. Байтулла дегендин сөзмө-сөз мааниси Алланын үйү деген мааниде. Эмнеге десе, Алла ал жерде жашайт же турат деген мааниде эмес. Адамдар ошол жерге барып жаратканга сыйынат деген мааниде. Ал эми бул Али Кары рахматулла алейхи ошол Меккеде жашап өткөндүктөн бул кишиге аалымдар Жарулло деген лакап берген. Жарулло деген Кудайдын коңшусу деген. Анткени Меккедеги Кабанын жанында коңшу болуп жашагандыктан Жаруллох деген лакап менен. Демек, Алланын үйүнүн коңшусу деген маанидеги бир лакапка ээ болгон адам. Анан биз тасаввуф туурасында бул туурасында өттүк. Тасаввуф дегенде биздин тасаввуф деген бул илим. Ал эми тасаввуф жолунда бир шейхти таап, ошол шейхке баяат кылып, кол берип, ошол кишиден вазифа алып, ошол вазифаларды аткарып баштаганда бул адамды биз тарикат жолуна түштү дейбиз. Тарикат деген бизде мүмкүн мына аксакалдар жакшы билет, илгери эскилердин кулагында калган, азыркы жаштар мүмкүн уккан эмеспи, билбедик. Бирок тарикат деген түшүнүк бар. Шарият, тарикат, хакыйкат, марифат деп илгертеден аалым уламалар ошондой кылып бөлүп келген. Шарият менен бул тарикат экөөсү бирине бири мыногул сыяктуу да, арка менен курсак сыяктуу. Аалымдар исламда айтат, ислам менен ыйман дегенде арка менен курсак сыяктуу дейт. Экөө бири-бирин алып салыш мүмкүн эмес, ажырагыш мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу бул шарият менен да тарикат экөө ошондой бири-бирин толуктаган, бири-бирине жанаша жүргөн багыт болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушул китепти тандадык. Бул китеп негизи бул китепти жазган Абу Наджиб Сухраварди деген Иракта Сухравард деген айыл болгон экен. Ошол жерде жашаган аалым киши болгон, өзү олия киши болгон. Анан олия киши болгондо бул киши 563-жылы өлүптүр. Хижри жыл эсеп менен 563 болгондо азыр 1444 болсо, мындан 900 жыл болуп калабы? 900 жыл мурун жашап өткөн аалым болгон. Анан бул китеп муногул китепти минтип атаган. Китеп жазгандагы Адабул Муридин деген. Муридтердин адеби. Биз айтабыз кыргызда устат шакирт деп коебуз. Илгери ошондой болгон. Азыр эле келип эле кийин эле устаз деген сөздөр кийин чыкты. Мына бул жерде жаш улуурактар билет. Илгери биз бала кезде устаз деген сөздү мен уккан эмесмин. Кийин медресеге окугандан кийин устаз деген сөздөр жаңы. Булар бизге жаңы кирген сөздөр болду. Азыркы современный биздин Кыргызстандын жашоосунда жаңы кирген сөздөр бул устаз деген сөз болду. Болбосо илгертеден кыргыздын тилинде устат шакирт деп келген. Ал эми устат деген бул мугалим деген сөз. Шакирт деген болсо бул окуучу деген сөз. Негизи түбү устат дагы шакирт дагы бул фарсы тилинен кыргыз тилине кирген сөздөр болуп эсептелет. Ал эми бул устаз деген бул деле агай деген сөз. Бул деле мугалим деген сөз, бирок устаттан айырмаланып араб тилинен кирген сөз.
Эмнеге дегенде биздин мурунку ата бабалар фарсы тилинен, түрк тилдеринен көп маалыматтар алгандагы ошого биздин тилибиз калыптанган. Тил элдин кабыл алуусуна жараша калыптанып кете берет экен. Ал эми азыркы учурда болсо бизде көпчүлүк алым уламаларыбыз Арабиядан окуп келгендиктен, баягы араптан түп нускадан илимдерди алып аткандыктан, ошондуктан арабчага окуду дагы элдин бардыгы устаз деп калды. Азыр устат деген сөздү колдонгон жаштарды өзгөчө укпайсың да. Бул менин устазым деп айтат, устатым деп айтпайт. Болбосо кыргыз тилине келсе, ошол устаз десең деле, устат десең деле экөө тең эле бир, менин мугалимим, менин агайым деген маани берет. Шарият боюнча ошондой. Ал эми тарикатта устат шакиртти илгертеден муршид, анан мурид деп келген. Тарикаттагы устат менен шакирт, эгерде шариатта мен сиздерге мисалы илим берсем, мен устат болсом, сиз шакирт болосуз мисалы. Ал эми тарикат жолундагы устаттарды муршиддер дейт. Же болбосо илгертеден биздин ата бабанын тилинде эшендер деп келген. Эшендер же пирлер деп келген дагы. Ал эми шакирттерди муриддер деп келген. Мурид деген сөз бул араб тилинен кирген сөз. Аслиде түбүндө мурид деген сөз муридуллохи. Муридуллох деген сөздөн келип чыгат. Муридуллох деген Алланы разы кылуунун аркасынан түшкөн адам деген сөз да. Жөнөкөй катардагы мусулман бирөө жөн эле намаз окуйт дагы, эптеп намазым өлбөсө болду, намазым окусам болду дейт дагы, ал бизнестин аркасынан кеткен. Бирөө дыйканчылыктын аркасынан кеткен. Бирок негизги максат эптеп намазды окуп коет да, негизги максат дүнүйө табыш болуп калат. А бирок кээ бир адамдар башка нерсесин жыйыштырып туруп, башка нерсети экинчи өчүрөттө, башка нерселер экинчи өчүрөттө калат дагы. Биринчи өчүрөттө канткенде Кудайга сүйүктүү кул боло алам деген көйгөй менен жашаган мусулмандар бар да. Мына ошондойлорду буларды муридуллох дейбиз. Муридуллох деген бул сыяктуу. Мисалы үчүн Мадина дейбиз. Мадина деген сөздүн кыргызча котормосу Мадина десек, Мадина деген өзү шаар дегенди билдирет. Шаар. Башында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчүп келгенде, Мадина шаарына. Мадина шаарынын аты Ясрип болчу. Ясрип эле. Ясрип деген ат менен болчу. Анан баягы адамдардын бардыгы каяка баратасың десе, пайгамбардын шаарына баратам, пайгамбардын шаарына баратам. Мадинатун Наби, Наби деген пайгамбар, Мадина деген шаар. Мадинатун Набиге баратам, пайгамбардын шаарына баратам деп, өшөнтүп келгенде Наби деген сөз унутулуп калганда, Мадина деген деле пайгамбардын шаары назарда тутула турган болуп калган. Ошол сыяктуу эле бул мурид деген сөздүн мааниси да ошондой. Мурид деген өзү түбү муридуллох, Аллахтын разылыгынын аркасынан түшкөн адам деген мааниде. Бирок кийин Аллах деген сөздү айтпай койгондо адамдар тилге жеңил болсун үчүн мурид болуп калган. Ошондуктан бул тарикат жолунда устатты эшендер дейбиз, же пирлер дейбиз. Илгери биздин ата баба ушундай ат менен атап келген дагы. Бул устат деген сөз болгон тарикат жолунда устат. Ал эми ошо тарикат жолундагы шакирттерди буларды шариаттын тилинде муну окшогон китептерде муриддер деп келген. Ошон үчүн имам Сухраварди мындан 900 жыл мурун өткөн өзү Шафи мазхабтагы алым болгон. Ал эми буга комментарий берген Али кары биздин Ханафи мазхабтагы алым болгон да. Анан ошон үчүн бул адам келип туруп Адабул Муридин дегендин мааниси, мен ушуну айтайын деп атам. Алланын разылыгына жеткиси келген адамдардын адеби. Кандай адепти сактоо менен адам баласы Алланын разылыгына жете алат. Анткени шарият бул турган турушу адеп. Эгерде ар бир нерседе адепти сактабасаң, анда сен максатыңа жете албайсың. Демек бул тарикат жолунда, тасаввуф жолунда Алла менен болгон адебиң болуш керек. Пайгамбар менен болгон адебиң, мусулмандар менен болгон адебиң, устаз менен болгон адебиң, ушуга окшогон адептердин бардыгын толугу менен адам баласы толугу менен не кылыш керек? Аткарыш керек болот да. Ошондуктан бул китеп ошол тарикат жолун тутунам деген, же тарикат жолун тутунуп жүргөн, кылымдардан бери тутунуп өткөн, оолиялык даражага жеткен адамдардын адебин үйрөткөн. Алардын адеби кандай болгон? Мисалы үчүн мусулмандын адеби кандай болуш керек десе, чыныгы үлгүлүү мусулмандардын адебин баяндаган китеп да. Ошондуктан ушул китепти тандап алдык. Анан бул жерде баштаганда эле биринчи Алла менен болгон адепти айтып баштайт да бул китептечи. Азыр иншалла.
Анан бул китепти жазган имам Сухраварди. Сухравард деген бул Иракта бир айыл болгон экен, жер болгон. Ошондуктан имам Сухраварди деп аталып калган. Бул кишинин кереметтери бар экен. Ажайып да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муъжизаларды көргөн да, муъжизаларды көрсөткөн. Мисалы пайгамбарыбыз айткан, мен Меккеде бир ташты тааныйм деген. Ал мага пайгамбар боло элек кезде мага салам айтчу деген. Мен аны азыр дагы тааныйм, керек болсо көрсөтүп берем деген да. Ошентип жандуу, жансыз нерселер пайгамбарга ызат кылып, ихтирам кылып, кыргызча айтканда таазим кылып, сый көрсөтүп турган. Бул пайгамбарлардын муъжизалары. Ал эми керемет деген эмне? Керемет деген бул оолиялар көрсөтө турган нерсе. Керемет деген адаттан тышкаркы нерсе болот дагы. Аллага кулчулук кылып, туура акыйданы, туура мазхабты карманган адамдарды Алла Таала кадырын көтөрүп туруп, аларга башка эл сезбеген, башка эл туйбаган, башка эл аңдабаган, башка элдердин билбеген нерселерди аларга биле турган кылып туруп Аллах Таала көздөрүн ачып коет. Кашф деп коет буну шариаттын тилинде. Анан ошондой кээ бир адамдар көрбөгөн, сезбеген нерселерди билип баштайт. Ошонун бир эки окуясы мындай дейт. عن الشيخ شهاب الدين السهروردي قال كنت مرة مع شيخنا أبو النجيب بسوق السلطان ببغداد. Bir жолу Багдадта сук султан дейткен, султан баягы султан базары деген, бизде ош базар деген сыяктуу эле, ошондой бир базар бар экен Багдад шаарында. Анан Багдад шаарында базарда жүрөт элек. Фаназара иля шатин маслухатин муаллакатин инда джаззар. Барса эле арабтар да ушундай. Бизде азыр холодильниктерди коет, Арабияда, Түркияда дагы деле ушундай койду же уйду союп туруп тушун илип коет. Анан бизде андай этти илип холодильникке салбаса бизде сразу эметип кетет, курттап кетет да. Бирок Кудайдын кудурети алар бирдеке сүртүп коебу, күн кечке кээде 2 күн деле туруп берет, баягы эт куртубайт да аларда. Анан ошентип илип койгон экен этти. Касапчынын жанына келип калды. Караса эт илинип турат, териси сыйрылган, туш турат да, биздин тилмен айтканда, койдун тушу турат экен. Анан баягы адам туруп калган. Антсе баягы не дейт? Окала лаху инна хади шат тaqulu ли иннаха майтатун фагуши алал джазар. Анан баягы касапчынын жанына келип туруп калат экен, этти карап эле туруп калса, касапчы айтат экен, "Таксыр, бирдеке аласызбы, албайсызбы?" Десе, "Жок, мага муногул союлган мал сүйлөп атат. Мага сүйлөп атат. Бул мен арам өлгөн малмын, мен арам өлгөн малдын этимин деп атат." Дегенде баягы ошол касапчы ошол турган жерден эстен танып жыгылган экен да. Анан ошентип айтканда, "Аллахи" дегенде, "Аллага ант ишем, сен муну каяктан билдиң" деген. "Мен буну эч кимге айткан эмесмин, арам өлгөн мал болчу, мен сатайын деп аткам" деген да. Анан ошентип бул аулиялар ошондой экен. Ошон үчүн баягы оолиялардын кереметин айткан китептер бар да, ошол китептерде ошондой айтат да, кимде ким курсакты арамдан сактаса, Алла Таала ошондой арам тамактарды көзүнө билдирип коет экен. Мисалы үчүн сен үчүн тим эле кып-кызыл болуп, чырылдап бышып келген койдун эти гриль болуп көрүнсө, арамдан курсагын сактаган адамдарга, эгерде ал туура эмес жол менен бышырылган болсо, же туура эмес союлган болсо, же уурдалып келинген мал болсо, ал адамдын көзүндө, оолиялардын көзүндө чочконун эти болуп көрүнөт экен да. Биз үчүн ал гриль шилекейиң агат, алар үчүн болсо, ал эмне болуп көрүнөт экен, чочконун эти болуп көрүнөт, алар кол салбайт да. Анткени курсагын Алла үчүн сактаган, көзүн, кулагын Алла үчүн сактаган адамдардын Аллах Таала ошентип туруп ошондой өзгөчөлүк берип коет экен. Башка адамдар көрбөгөн, сезбеген нерселерди билет экен дагы. Ошон үчүн арам нерселерге жолбойт экен. Ошон үчүн биз баягы сабактын башында Хабибулла Оолиянын окуясын айтканбыз. Бул биздин Самарканд, Бухарада болгон окуя. Хабибулла деген оолия болгон. Бул киши Самаркандта окуп келет дагы, Бухарада окуп келет дагы, Самаркандка келет экен. Анан келет дагы, анан ошол жерде адамдар экзамен алмакчы болот. Анан ошол кездеги падыша, мисалы Бухаранын мэри дейли, конокко чакырат. Конокко чакырганда, анан баягы жалаң дамылаларды чакырат экен да, устаздарды чакырат экен, жалаң молдолор. Анан өзү бир шаардын мэри, чоң да. Анан кийин кел гана алгыла, урматтуу молдокелер, бүт бардык адал, эч ойлонбогула, өзүбүздүн колго даярдалган деп баягы падыша элди алгыла десе, Шейх Хабибулла айтат экен, мен жебейм дейт экен. Эмнеге десе, Шейх Хабибулла айтат экен, бул арам дейт экен.
Ансе бая терде отырған молдакелердің көздері төрт болып кетті да. Өздері чоңдың үйінде отырса, начальниктің үйінде отырса, шаардын мэри. Анан кейін дасторконда төрінде отырып алып тұрған жеген тамағын, жашынакай адал тамағын сунуп сый көрсөтүп атса молдакелер, устаздар деп. Ал болса сенин берген тамагың мага арам десе, башка чапкандай эле болот да. Баягы молдолордун баары көздөрү алайып кетти. Кой Хабибулла таксыр, сиз эмне деп атасыз? Болбойт кой, бул киши Кудай деген адам чоң болгону менен дайыма аалымдарды сыйлап келген. Бул арам жолго барбайт бул киши. Деп ошентсе, жок мен жебейм деп Шейх Хабибулла көгөрүп болбой калат экен. Аны ошентип, жок бул мунагул тамак арам сууга бышкан дейт экен да. Кандайча болушу мүмкүн деп анан ошентип жебей коет. Бул арам сууга бышкан деп, арам тамак деп жебей коет да. Анан кийин эмеге чыгат, таза жебей койгондо анан ишенбесеңер дейт. Мен эшегим ушуга күбө болот дейт. Анан эшикке чыгат экен дагы. Анан бая кайсы суудан бышырган деп кудуктан сууну сузуп келет экен дагы. Эшекке баягы ошол кудуктан сууну сузуп келип ичирсе, эшек ичпейт, бышкырып сууну төгүп салат да. Анан башка кудуктан суу алып келсе, ал сууну ичет. Анан болду, эмне болду деп баягы падыша, баягы ашпозчусуна чакырып келип, анан сен эмне кылдың эле, кандай болду эле десе, ашпозчу айтат экен да, бул кудукка жанагындай тиги тоок же мышык шызык ушуга окшогон бир нерсе түшүп кетип өлүп калыптыр, суу арам болуп калыптыр деген да. Анан карасаң, субханалла, кээде бул керемет ушундай нерсе экен. Алла Таала олиянын өзүнө эмес, олиянын ошол минип жүргөн эшегинен бери ошондой нерсени сезип туя турган, бул Алланын колундагы, Алланын кудуретиндеги нерсе да. Анан ошентип баягылардын бардыгы Шейх Хабибулланын Кудайдын астында бир даражадагы бир олиялык деңгээлдеги бир аалым экендигине бардыгы не болгон, баягы таазим кылып, баш ийип, ага ыраазы болушкан да. Анан кээде ошондой экен. Кээде ошого окшогон маселелер болот. Демек, бул жерде ошо Шейх Сухравардинин дагы биринчи керемет ошол болду. Арам өлгөн малдын этин билип койду дагы, касапчыга айтканда ал айтты. Туура экендиги моюнга алган да, кийин тобо кылган дейт. Анан бир жолу дейт, көпүрөдөн өтүп баратат экен Шейх Сухраварди. Көпүрөдөн өтүп баратса, бирөө жүзүмдөрдү көтөрүп алыптыр да. Факиха дегенде мөмөчөмө. Мөмөчөмө дегенде жүзүм, алма, алча ушуга окшогондор. Анан көтөрүп баратса, баягы кишиден сурайт экен. Мага муногул көтөрүп бараткан мөмөчөмөңдү сатчы дейт экен. Баягы молдакеч сатчы десе, баягы көтөрүп бараткан киши эмнеге сатам десе, сен алып бараткан бул мөмөчөмөлөр мага арызданып жатат. Сен буларды ошо арак жасаш үчүн сатып алыпсың, вино жасаш үчүн сатып алыпсың. Ошон үчүн булар мени, бул киши бизди вино жасаш үчүн сатып алды деп айтып атат. Дегенде баягы адамдын фаугми ала рожул дейт. Баягы арак жасап ичем деген адамдын, вино жасап ичем деген адам эси ооп жыгылган дейт да. Анан кийин шейхке келип тобо кылып, ана ошол күнөөсүнөн кайтып, күнөөсүн таштаган экен да. Ушуга окшогон кереметтери көп экен бул кишинин, мына бул китепти жазган аалымдын. Бул киши кана юлаккабу би муфтил иракиин, ирактыктардын муфтиси деген лакабы бар экен. Ирактын муфтиси деген лакапка конгон, ушундай бир чоң аалым киши болгон. Кыскасы ушу кишинин китебинен азыр биз иншалла окуп баштайбыз. Бул жөнүнө баягы китеп жазган адамдар туурасында, анын кээ бир өзгөчөлүктөрү туурасында бир аз таанышуу болду. Демек, Кудай жолуна, Кудай сүйгөн адамга айланам деген адамдын адеби кандай болуш керек? Биринчи очередде Кудай менен болгон адеби. Демек, Кудай менен болгон адеп Кудайды таануу менен болот. Кудайдын сыпаттарын таануу менен болот. Кимде ким Кудайдын бир сыпатында Кудайга шерик кошуп, Кудайга тил тийгизе турган болчу болсо, анда ал адам Алла менен болгон адепти сактабады. Ал адам олиялык турсун, жөнөкөй мусулмандын дагы катарын толуктай албай калышы мүмкүн да. Ошондон бул жерде баштап атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китеби минтип баштап атат. Элхамдулиллахи роббил аламин. Бүтүндөй ааламдын Роббиси болгон Аллага мактоолор болсун. Ва салаватуху ала хатамин набиин. Жана Аллахтын рахматы, салават, саламдары
акыркы пайгамбар Сайидибиз, биздин улуубуз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына бардыгына Аллахтын салават саламдары болсун дейт. Деп китебин баштап атат. Илам билгин дейт, бизге айтып атат да, аршадакаллах, лайым Аллахым сенин түз жолдо кылсын, билип койгун. Анна кулла талибин ли шейин ла будда лаху ан я'лама махиятаху ва хакикатаху. Ар бир адам бир нерсенин аркасынан түшсө, ошол аркасынан түшүп аткан нерсесинин эмне экендигин билиш керек биринчи очеретте. Сен мисалы бир нерсе жасайын деп атасың, ошол нерсенин акыйкаты эмне экенин, ал нерсени сен жасасаң сага кандай польза, пайдап келет экендигин билишиң керек дейт да. Демек сен Алланы тааныйын деп атасыңбы, анын кандай пайдасы бар, аны кантип тааныйсың, анын акыйкатын билиш керек бизге. Hatta tatakамала лаху ар-рагбат фи, ошондо сенде кызыгуу пайда болот дейт. Сен мисал үчүн бир нерсени алайын деп атасың, бир нерсени же бир иш кылайын деп атасың, ошону толук таанып, толук билгенде сен ошол нерсеге эч качан отказ кылбай, ошол нерсенин өтөсүнө чыкканга жери бекем турасың дейт да. Демек, ал эми биз мусулман деген адамдар Алланын ыраазылыгына жетиш үчүн Алланы таанышыбыз керек да. Ошого бул жерде кыйытып атат. ولا يصح لأحد أن يسلك طريق الصوفية حتى يعلم عقائدهم وآدابهم في ظاهرهم وباطنهم да. Ошондуктан кимде ким тарикат жолуна түшөм дей турган болчу болсо, же жөн эле тарикат жолунда жүргөндөрдү тааныгысы келсе, анда тарикат жолунда жүргөндөрдүн акыйдасын билиш керек. Алардын сырткы жана ички адептери менен таанышыш керек дейт. Адеп бардык нерсенин өзүнүн, мисалы үчүн сен кайсы нерсе болбосун, бир нерсе жаңы бир нерсе болсо ошол нерсе менен жакшылап таанышып, анан кийин бул нерсе жакшы пайдалуу экен дейсиң, же болсо болбойт деп туруп кол шилтеп кетип каласың да, колду шилтеп. Ошол сыяктуу кимде ким тарикат жолун билгиси келсе, же тарикат жолун карманып жүргөн тарикатчылар туурасында билгиси келсе, алардын биринчи очеретте акыйдасына назар салабыз дейт. Демек, бул жакта бизде азыр ошол тарикат жолунда, тасауф жолунда жүргөн тасауф уламаларынын акыйдасы кандай экенин баяндап берет да. Анан алардын ички жана тышкы адептери. Тыштагы адеп бул башка нерсе. Тыштагы адеп бул башка нерсе, ичтеги адеп бул башка нерсе. Демек, ички жана тышкы адептерин билүү менен болот дейт. Вастилахатихим фи калиматихим, жанадагы алардын кайсыл сөздү кандай термин катары колдонулат. Мисалы үчүн ар бир сферанын, ар бир тармактын өзүнүн терминдери бар. Мисалы үчүн медициналык терминдер бар. Сенин бир жакының ооруп калса, барып окутсаң, эки врач бири-бири менен сүйлөшүп атса, сен жанында турасың, эчтеке түшүнбөйсүң. Медициналык терминдер менен сүйлөйт, алар бири-бирин өздөрү түшүнүп алат. Ошол сыяктуу юридикалыктагы терминдер бар. Иши кылып ар бир тармактын өзүнүн термини бар. Жада калса, ушу мечитке келип жүргөн биздин таксырлардын өзүбүздүн терминдерибиз бар да. Алланын ниматы деп сүйлөйсүң. Кыргыз тилинде нимат деген сөз жок. Бирок мечитке келген таксырлар аны түшүнөт. Жахил деп айтасың. Жахил деген кыргыз тилинде сөз жок. Бирок мечитке келген бардык таксырлар билет, илимсиз адамды жахил дейт экен. Демек, бул биздин өзүбүздүн арадагы мындай китеп бетине түшпөгөн, бирок ошондой бир стандарттар бар да. Истилахтар, терминдер бар. Демек, ар бир илимдин өзүнүн терминдери бар. Ошол сыяктуу эле бул тасауф илиминде дагы өзүнө таандык терминдер бар. Ошол терминдер менен таанышышыбыз керек. Ошондо биз булардын ким экенин билебиз. Тарикат деген эмне экенин ошондо биз биле алабыз. Wa yafham itlaqatihim fi muhawaratihim, hatta yasihha lahu an yahlu hadhahum wa yaqfu asarahum fi af'alihim wa aqwalihim. Ошондо ошол нерселер менен таанышканда гана алардын кылган иштерин түшүнүп, алардын жасаган иштеринин аркасынан жүрсө болушу мүмкүн дейт да. Fa innahu min kasratil muddaina juhila halul muhaqqiqin. Анткени көпчүлүк учурда жалганчылар көп нерсени жаман көрсөтүп койгон дейт. Ошон үчүн бир нерсеге баа бериш үчүн, анын же туура эмес экенин баа бериш үчүн аны ичинен таанышыш керек. Ошон үчүн бир адамга деле ошондой. Бир адамды бирөө сырттан эле сага жамандай берсе. Бир жолу бир окуя болду. Бирөөнүн үйүнө конок барып калдык. Анан молдолор
Анан bir molda aytты: "Balança Вахаби sen geldin mi?" dedi. Betini aytты da bayağı moldonu. Tigi molda Вахаби de okup жүрüptür. "Balança Вахаби sen benim uyuma hoş gelipsin" dedi. Анан biz de o yerde oturganбыз. Аны üşensek bayağı moldake küldü dağı kızık dedi da. Men dağı sizdi biröөлөрдөн Вахабиде okup жүрgöm dedi da. Ошондой экен да, кээ бир учурда кээде адамдар бирөөнү жаман көрөт, шаксий бир инсандык бир жек көрүү ар кандай бир себептен эле бирөө туурасында ар кандай сөздү айтып берет. Бирок сен бирөө менен чындап таанышкың келсе, бирөөнүн сөзү менен укпа. Мен турмушта, тажрыйбада көп ушундай нерселерге күбө болдум. Бирөөлөр бирөөнү жамандайт. Жаман экен, жаман киши экен деп чочуп каласың да. Бирок жакшылап сүйлөшүп келсең, жашнакай адам болуп чыгат. Болгон тиге жаккан эмес да. Ошон үчүн бирөө сага бирөөнү мындай деп койсо эле, ал ошондой экен деп биз адамбыз да, Аллах Таала бизге акыл берген. Ар бир адам менен биз өзүбүзчө мамиле кылып көрүп туруп, анан ошого жараша анализ берсек жакшы болот. Анан бирөө жаман деп койсо эле, ээрчип жаман деп кеткен бул жаш баланын кылыгы да. Ошондуктан бул тарикат жолундагыларга дагы ар кандай сөз айтылган. Анткени тарикат жолун бурмалагандар көп болгондагы, тарикат өзү туура жол. Бирок туура жолду карманган тарикатта жүргөндөр өтө сейрек. Тегерегинде бурмаланган тарикаттар бык-бык болуп кеткен, жайнап кеткен да. Ошол жайнап кеткен бурмаланган тарикаттар туп-туура тарикат жолун адамдардын көзүнө ширк кылып, бидат кылып көрсөтүп койгон. Ошон үчүн адамдардын баары тарикат десе бул ширк, бул бидат деп тетиринче качып калган да. Ошон үчүн могул жерде ошол сабакты өтүп атканыбыздан да максат ичинен тааныйлы. Анткени бирөөгө баа бергенде именно муногул шариятта бир жамаатка баа бергенде ошол жамаатта жүргөн чекедеги карапайым мусулманга карап баа берилбейт. Анткени карапайым мусулман ошондой да, карапайым мусулман ал уккан айтып берет, тигиден деле уккан айтып берет, аны менен баа берилбейт. Ошонун башындагы лидерлердин сөзүнө карап баа берилет. Лидердин осунан ошондой сөз чыктыбы, демек булардын позициясын билдирет. Жөнөкөй катардагы мусулмандар ал нерсени айтып берет, ал телевизордон көргөн, башкадан көргөн, тияктан уккан, бияктан уккан нерсени, атасынан уккан нерсени деле айтып берет да. Ошондуктан бул тарикат жолунда чыныгы тарикатчылардын ким экенин билгибиз келсе, анда ушуга окшогон аалым, тарикаттын аалымдары болуп эсептелген адамдардын жазган китеби менен таанышканда, биз чындап тарикатчылардын анык жүзүн билебиз. Анан жөн эле тигинден угуп, мындан угуп, ал өзү мындай китептерде өмүр көргөн эмес, окуган да эмес. Кабар да жок. Анан жөн эле бирөөдөн угали болбойт, бул ширк деп коет. Анан биз да ширк деп жүрөбүз да. Мындай маселе көп мусулмандардан шу ошон нерселерди көрүп атабыз. Ошондуктан кайсы бир нерсени билгиң келсе, аркасынан түш, изилде, өзүң анализ чыгар, ошондо анык анан сен өзүң айтсаң болот да. Бул мындай экен, мен окуп чыктым деп туруп айтсаң болот. Анда дагы сен ошол боюнча маалыматың болсо, ошону туура түшүнө ала тургандай сенде илимий база болсо, анан базаң жок эле өзүң эчтекен эле бир котормо китепти окуп алып, мен окуп чыктым, алар мындай экен деп эксперт болуп, сен эксперт катары ал туурасында оюңду, пикириңди билдирүүгө сага уруксат жок. Анткени бул Алланын шарияты. Алланын шарияты ошондой бир устаздардан окуган адамдар айтпаса, көрүнгөн адам өзүнчө эксперт болуп шарият туурасында бул шарият мындай экен, бул мындай экен деп эксперт болууга шарият жол бербейт. Демек, тарикат жолун, тасаввуф жолун кимде-ким ичинен билгиси келсе, алардын адебин, алардын акыйдасы менен тааныш керек дейт. Эми бул жакта ошону тааныштырат бизге азыр. Ва фасадул муфсидин ал фасидин илайхим яуд дейт. Ал эми ошол тарикат жолун же тасаввуф жолун бузгандардын зыяны ошол бузукулардын өзүнө эле барат. Ал эми тунук пайгамбардан келаткан тасаввуф жолу ал булганбайт. Пайгамбардан келаткан тунук тасаввуф жолу, пайгамбардан келаткан тарикат жолу ал булганбайт. Ал эми тарикатты бурмалап жиберген, булгаган эмелер, алардын булгаган зыяны өздөрүнө барат да өздөрү эле адашат. Ал эми пайгамбардан келген туура тунук жол ошол таза мойдон, чистый мойдон тура берет дейт. Ва ла яхтаху фи салахи ас-салихин. Жанагындай дин билбеген, динди бурмалаган бидатчылардын бидаттарды жасоосу такыва адамдардын туура жолдо жашоосуна залакасын тийгизе албайт. Бидатчылардын өзүнө эле зыян болот. Такыва адамдарга зыян жеткизе албайт дейт. Эми бул баягы киришүү сөзү болду.
Andan keyin sabakты başlap atat. Fanabda'u awwalan bi zikri mazhabihim fi asl al-i'tiqad. İmam Suhravarda aytып atat da, birinci öçüröttö deyt. Alardın akidadagı maskabын bayandap ötöylü. Tarikatçılar deymiz. Tarikatçılardın akidadagı maskabı emne dese, biz özü bilebez, tuğandar. Biz Kırgızstanda, Orta Aziyanın eli, anın içinde azırkı bizdin savremenli Kırgızstanda, bizdin fiqh boyunca maskabыбыз Hanafi maskabındabız, akida boyunca Maturidi akidasındabız. Birok жалпысынан Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ta 4 maskab var, 4 öten hak yol. Akida boyunca 2 maskab var, Maturidi Aşari akidası. 2 öten hak yol bolu eseptilet. Misal üçün bizde Kırgızstanda fiqhta Hanafi maskabын karmanabız dep muftiyatda ошондой багыт берген. Akidada olsa Maturidi akidaсын karmanabız. Al эми ошол эле мисалы үчүн дүйнөгө таанымал болгон Al-Azhar университетин карасаң, Al-Azhar университетинде мисалы үчүн ал жакта фикh боюнча Шафии мазхабы официально, акида боюнча Ашари акидасы деп. Анткени бир багытты кармап, мусулмандардын баарын бир түшүнүктө, бир ойдо кармаш үчүн ошондой бир нерсени кармаш керек. Бул деген сөз экинчи мазхаб ката же туура эмес, адашкан деген мааниде эмес. Бул деген баягы ошол тартипте иш алып кетиш үчүн, жеңил болуш үчүн. Мисалы Түркияны алсаң, Түркияда деле ошондой диянетте Ханафи, Матуридилик законный, аларда ошол менен иш алып барылат да. Демек, биринчи өчүрөттө бул тарикатчылардын, тасаввуф жолун тутунган адамдардын акидасы менен таанышайлы. Бисмилла, баштаганда. Ajma'u ala anna Allah Ta'ala wahidun la sharika lah. Bütünдөй tarikat alımları bir oğuzdan icma kılgan, bir oğuzdan uşul pikirde hiç kimisi buğa karşı söylebeyt. Ne deyt? Allah жалгыз, Allah'ın şeriki yok deyt. Biz de şunu aytabız da, to'g'ri? Allah жалгыз, Allah'ın şeriki yok deybiz. Al эми tarikat yolunda жүргөн bütünдөй alım ulamalardın bardığı, birөөsü de karşı çıkmasdan bir oğuzdan Allah жалгыз, Allah'ın şeriki yok degen akidada eken. Demek akidalары bizge эле окшош экен. Az görөсүздөр, akidalар жүзмө-жүз биздин акидабыз болуп чыгат да. Demek бул жөн эле tasavvuf жолун тутунган адамдар булар. Takvalыкка кичине көңүл бөлгөн адамдар. Башка мусулмандарга караганда бир аз таквалыкка көңүл буруп, ошонун аркасынан түшкөн адамдар булар тарикатчылар. Болбосо биз сыяктуу эле мусулман, акидасы деле, мазхабы деле кудду биздики. Булар башка бир асмандан бир акида алып түшүп алган жери жок. Же бир бурмаланган бидат акида алып келип алган жери жок. Нак ошол пайгамбардан келген, сахабалардан келаткан, имам Азамдан бери келип келген эле фикh акиданы бизге баяндап береткен. Болгону ошондой ат менен таанымал болуп калды. Bir el, al başka emez. Allah'ın şeriki yok deybiz. Andan keyin وَلَا ضِدَّ لَهُ Allah'ın hükümüne karşı gele turgan hiç kim yok. Allah bir nersege hüküm berse, Allah'ın hükümünü joya turgan hiç kim yok. Allah bir nersege mınday bolot da hüküm berse, oşol Allah'ın hükümünün arkasından düşüp, anı izildep, anı mınday kılıp dur, bunusu doğru emez, mınday kılavuz deyip durup, Allah'ın kılgan işin arkasından teskey turgan hiç kim yok deydi. Ola didda lahu. Biz de şunu aytабыз da. Andan keyin ola şabiha lahu. Allah'ın okşoşu yok. Allah'ın okşoşu yok. Ушундай этикатта экен. Демек тарикат жолундагылардын акидасы экен. Аллахтын окшошу жок. Аллага эч ким каршы тура албайт. Алланын чыгарган өкүмүнө эч ким буза албайт. Вала нидда лаху. Аллах жасаган иштерде Алла жасаган иштерге Аллага шерик боло турган эч ким жок. Анткени Аллах Таала затында да, сыпатында дагы жалгыз зат деп ишенебиз дейт. Андан кийин Mavsufun bima vasafa bihi nafsahu. Allah Taala Kur'anda özün kanday sıfatlar menen sıfattagan bolчу bolsa, oşol sıfatlar menen sıfattalat dep aytabыз. Kur'anda Allah Taala özün sıfattagan, görүүчү, угуучу, кудуреттүү, билүүчү деген sıfatlar менен sıfattagan, oşol Kur'andагы Allah Taala özün sıfattagan sıfattардын бардыгы hak деп ишенебиz, бирөөсүн да четке какпайбыз. Kimde kim Kur'anda gelgen Allah'ın sıfatlarını çetke kaksa, al adam dinden adashıp ketет.
Demek bu sopular aytып атат, sufiler. Ne deydi? Biz Kur'an'da Allah Teala özünün nafsisin kanday sıfat menen sıfatlasa, oşol sıfatlar hak Allah'tıkı dep işenebиz. Dep atat. Düşündük mü? Musamman biha samma bihi nafsahu. Leysa bi cismin. Allah Teala cisim emes. Fa innal cisma ma kana muallafan. Yemi maseleye gel takallı. Allah Teala cisim emes. Bul tuğandar, bul meseleler, azırkı aytılıp atkan meseleler, bul öte zarıl meseleler. Bul şirk menen tavhidin ortasındagı mesele. Öte orçundu, öte zarıl meseleler. Uşul meselelerde kim tuğra düşünüp alsa, al adam Allah'ты tuğra tanıdı, al adam Allah'ты çındap tavhidde tavhidde bildi, Allah'ты ayıplardan munazzah dep bildi, al adam ahli tavhid bolat, al adam kutuluçulardan bolat. Uşul meselelerde kim Allah'ты tuğra emes tanıp alsa, Allah'a şerik koşkan bolatdagı, al adam okugan namazı, tutkan orozosu payda тийбей kalışı mümkün. Antkeni nege degende senin okugan namazın, tutkan orozoň, kılıp jatkan sadakaların kabul boluş üçün senin Kuday tuğrasında akidaң tuğra boluş gerek. Kuday tuğrasında akidaң tuğra bolboso, senin okugan namazın paydası jok, tutkan orozoň paydası jok, kılgan ajılığыңдын paydası jok da. Oşon üçün büt kılınıp atkan amaldardın eң sap başında Allah'ты taanуу, akidany bilүү turat. Oşonduktan bul jerde oşol tasawuf jolundagılardın жүргөндөрдүн, tarikat жолунда жүргөндөрдүн адеби, биринчи адеби Allah'ны таануу. Allah'ны ошол Kur'an sünnötte gelgendей, биздин Матурidi Ашари акидасында кандай баяндалса, ошондой таануу болуп эсептелип атат. Түшүндүкпү? Демек, Allah Taala жисим эмес дейт. Лейса би жисмин деп бул жерде китепте келтирип атат. Эми 900 жыл мурун жазылган китеп. Жисим деген эмне? Hem biraz toktolobуз, бирок акиданын кайсы бир деңгээлде философия менен катышы бар да. Бар ошол нерселерге токтолбосок биз аны түшүнө албайбыз. Демек Allah Taala жисим эмес. Жисим деген эмне? Жисим деген эки жана экиден көп жауһардан куралган нерсе бар. Шариятыбызда жауһар деген нерсе бар да. Жауһар деген жауһар фард дейт. Ал жауһар фард не деген десе, ал жуз аллази ла ятажазза. Bir bölükçe olatken, любой нерсени майдалап бөлсө, ошол бөлүнүп бартырып нары көздөй bir прибордун жардамы менен дагы, акылда дагы аны майдалаш мүмкүн болбогон эң кичинекей элемент болот экен, бөлүнбөгөн. Ошону жауһар дейт. Ал жауһардын ошол эки жана экиден көп жауһар бирине бири бириккенде, анан жисим образоваться этет дейт да. Allah Taala cisim emes degendin manisi, Allah Taala bul dünyadagi hech bir nersege okşoyt degeni. Antkeni bul dünyada biz көрүп аткан ай дагы, күн дагы, асман дагы, жер дагы, суу дагы, жануар, канаттуулар, куштар бүт бардыгы, адам заты, мыногул жандуу, жансыз нерсенин бардыгы жисим болуп эсептелет. Мыногул кичинекей адамдын баш бармагы эле, мыногул кичинекей баш бармагы эле. Миллиондогон клеткалар биригип келип туруп мыногундай формадагы баш бармак образоваться этилип атат да. Демек муногул биздин баш бармак эле мына эки муундан туруп атат, крупный эки муунга туруп атат. Бул манжалар 3 муундан турат. А бирок канчалаган миллиондогон, миллиарддаган микро органдардан ушундай бир формадагы баш бармак болуп атат. Демек биз жисимбиз, биздин 1,5 метр, 2 метрлик боюңда миллиарддаган микрооргандар бирине бири жалгашып уланып келип отуруп, ушундай сүрөттөгү формадагы бир адам болуп биз басып жүрөбүз. Allah Taala жисим эмес дегени, Allah Taala бул дүйнөдөгү эч бир махлук окшобойт дегени. Аны биз сөз менен жөн эле Allah Taala эч бир нерсе окшобойт деп коебуз. Бирок бул жакта ошол нерсенин эч бир нерсе окшобойт дегенди бул жакта кененирээк чечмелеп атат. Allah Taala жисим эмес деди. Анткени муногул көрүп турган партадагы жисим, муногул килемдагы жисим, муногул лампочкадагы жисим, муногул дубалдагы жисим, жада калса муногул барактагы жисим. Канчалаган миллиарддаган майда барактардын бөлүкчөлөрү бирине бири жармашып келип туруп ушундай бир ичке назик бир барак эметип атат. Демек бул барак жисим да. Allah Taala жисим эмес. Демек Allah Taala жисим эмес деген сөздүн мааниси, Allah Taala бул дүйнөдөгү биз көрүп турган, көрбөй турган бүтүндөй махлуктардын бирөөсүнө дагы окшойт деген мааниде болот. Демек бул ошол тарикат жолун тутунгандардын акыйдасы. Бул биздин дагы акыйдабыз ошол. Демек алар менен биздин акыйданын ортосунда бир ажырым жок.
Аларды өзүнчө bir мусулман катары карап, bir адашып кеткен, bir бидатчы, bir мусулман катары карашка зарылчылык жок да. Анткени неге дегенде, кээде ушундай да, кээде кээ бирөөлөр бирдекени бап этип коет. Мисалы да, кээде бирөөлөр келип бирдекени этип коет. Ошонун сөзүнө карап туруп, булар монтип атат, булар да мындай экен дебейбиз. Анткени неге дегенде, карапайым элде кете берет. Карапайым эл билип сүйлөйт, билбей сүйлөйт. Толтура го. Азирет Умар менен Усман троллейбуста кетип баратканда дегендер деле бар го. Ал учурда каякта троллейбус, туурабы? Азирет Умар менен Усман учурунда. Демек, кээде адамдын фантазиясы иштеп кетет экен. Ал ошол адамдын катасы. Ал ошол бир тарикат жолун тутунган адамдарда ошондой бир акыйда бар деген түшүнүк эмес да. Fa innal jisma ma kana muallafan wal muallaf yahtaju ila muallif. Бул жерде далил келтирип атат. Анткени жисим деген нерсе, жисим деген көп денелерден куралган нерсе. Көптөгөн майда бөлүкчөлөр келип, биригип келип туруп, анан мындай жисим пайда болот дейт да. А демек Аллах Таала жисим эмес. Анткени Аллах Таала бирөө эмес, Аллах Таала көп эмес. Аллах Таала бөлүнбөйт. Биз мисалы үчүн крупный бөлүктөргө бөлүнөбүз. Мисалы үчүн баш сөөгүң, дене сөөгүң, кол сөөгүң, бут сөөгүң болуп крупный бөлүктөргө бөлүнөбүз. Андан тышкары майда чүйдө бөлүкчөлөргө бөлүнөбүз, муундарга. Адамда 360 муун бар. Аллах Таала андай болуп негизги крупный бөлүкчөлөргө дагы, майда чүйдө бөлүкчөлөргө да бөлүнбөйт. Бундай бөлүнүү бул махлуктун сыпаты. Мына мына турган камераны азырчы чатсаң, майда бөлүкчөлөргө бөлүп койсо болот да. Чачырайт кадимкидей. Анткени неге десе, ошол көп нерседен куралган нерсе, демек ошол буну ошондой кылып кураган бирөө бар деген түшүнүк. Мисалы үчүн, сенин кулагыңдын размери, сенин көзүңдүн размери, сенин оозуңдун, мурдуңдун размери. Мурдуң же бирет өсүп кеткен жок, же жалпак болуп, маңка болуп, кичирейип калган жок. Бир нормада турат. Сенин кашың чач өскөндөй болуп өсүп кеткен жок. Неге? Анткени бизди үстүбүздөн башкарып турган бирөө бар да. Сен өзүңдүн денең, боюңду бирөөлөр бар да, боюн узун болгушу каалайт. Бирөөлөр узун болгондор эл катары кыска болсом дейт, бирок боло албайт. Анткени неге дегенде, ал сенин колуңдагы нерсе эмес, сен үчүн Алла Тааланы чечип койгон. Сен каалаба, сен кабылдайсыңбы, кабылдабайсыңбы? Сен ошондойсуң. Ошон үчүн шариатта Кудай берген өң кейипти өзгөртүү бул арам болуп эсептелет. Анткени неге дегенде, Кудай Таалам сага ушул мурунду бердиби? Шүгүр деп жаша. Кудай Таалам сага ушул өң кейипти бердиби? Шүгүр деп жаша. А эми Кудай Таала берген өң кейипти өзгөртүү Кудай Тааланын бергенине нааразы болгондукту туюнтат. Ошон үчүн арам болуп эсептелет. Жаратуучуга нааразычылык билдиресиң сен. Кудайга нааразы болуу бул чоң күнөө болуп эсептелет. Анткени Кудайым сага сурабай бүт бардык нерсени берип атат. Демек, биздин үстүбүздө бирөө бар, биз кааласак, каалабасак баш ийебиз ага. Бир күн ал келет да бизди уктатып коет. Турам деп жатасың, тура албайсың. Бир күнү оортуп коет сени. Сен жумушка барам деп миң тыпырчыласаң дагы, сени ал оортуп койгон. Сен ооруйсуң, жатасың, жумалап төшөктө тура албай, зорго намазды жатып окуп калышың мүмкүн. Туруп да окуганга чамаң келбей калат да. Демек, биз бирөөнүн бийлигинин астындабыз. Ага баш ийебиз. Ал ким? Ал Аллах Таала. Ошон үчүн сен денең бар, сенин денеңдин размери бар. Ушул размерге өлчөп койгон бул Алла. Аллах Тааланын размери жок. Анткени Аллах Таала каалаган нерсесин кылат. Аллах Таала бирөөнүн бийлигине баш ийбейт. Эгерде бирөөнүн бийлигине баш ийген бирөө болсо, анда ал Кудайга жарабайт. Кудайды биз ошондой деп тааныйбыз. Аллах Таала ушундай зат, анын үстүндө эч ким ага буйрук бере албайт. Ал каалаганын кылат. Ал эч кимге эч нерсе милдеттүү эмес. Мына ошондой зат бул Аллах боло алат, Кудай боло алат. Андай сыпатка ээ эмеспи? Ал жараткан эмес, ал махлук. Ошондуктан Алла Таала жисим эмес дедик. Анткени любой жисимдин размери бар. Күн дагы жисим, күндүн да размери бар. Асман дагы жисим, асмандын да размери бар. Анткени бүт барын Алла Таала өзүнө жараша размер берип койгон. Бирөө узун, бирөө кыска, бирөө арык, бирөө семиз, бирөөнүн көзү бакырайган, бирөөнүн көзү жылчыйган. Бунун бардыгын берип койгон бул Алла Таала да. Аллах Таала өзү андай жисим эмес. Анткени неге дегенде, жисим деген сөздүн мааниси ошондой бир нерселерден курап туруп топтоп койгон да.
Демек анда эгерде Аллахты кимде ким жисим дей турган болсо, дене дей турган болчу болсо, жисим деген сөз эми орусча айтканда тело да. Кыргызча эмне болот? Кыргызча эми дене дегенде муногул да дене эмес да бул. Кыргыз тилинде бул эметпей калат да. Мисалы үчүн көзгө көрүнгөн нерселердин бардыгы, ал адам болобу, ал жандуу болобу, жансыз нерсе болобу, көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы, бунун бардыгы жисим болуп эсептелет. Зат, мисалы зат десек мисалы. Анан демек Аллах Таала жисим эмес деди. Вала хуа би жаухарин. Жана Аллах Таала жаухар дагы эмес. Жаухар деген маселе бар. Мисалы үчүн карасаң, шариатта ошондой маселе бар да. Баягы оңго он дейт го. Мисалы үчүн бир көлчүк бар. Агын суу агып атса, өйдө жагында эшек өлүп калса же ит өлүп калса, ал арык чоң арык болсо, эшек же ит өлүп жатса, ат өлүп жатса деле, ылдый жагында 500 метрде дарат ала берсең боло берет. Главный баягынын каны колуңа көрүнбөсө, же сууну оозуңа алганда же мурдуңа алганда жыты-жытталбаса, тиякта өлүп жатса деле, суу үстүнөн ашып түшүп агып келип атса деле, ага дарат ала берсе боло берет дейт. Анткени эмнеге дегенде тигинден чыккан, тигинин денесинен чыккан нажас тигил жерде бөлүнүп кетти дагы, мындай процентке алганда жок эсе болуп калды дагы, ал сууну нажас кыла албайт дейт. Качан сууну нажас кылат десе, шариатта ошондой, эгерде бир көлчүк болсо, көлчүктүн узун туурасы 10 квадрат метр болсо, биздин метр менен алганда 10 квадрат же 7 квадрат, мейли 10 квадрат дей береличи, 10 квадрат метр болсо, суунун калыңдыгы, суунун эмеси, ошол көлчүктөгү суу ушунчалык болсо, сууну мындай козгогондо, суунун түбүндөгү ыпыр-сыпырлар козголбосо, анда ошондой көлчүктүн наркы чекесинде мышык же ит өлүп жатса, берки чекесинде сен дарат алсаң болобу десе болот дейт да. Эмнеге дегенде тигил өлгөндө, адамдын өлгөндө өлүктүн денеси жыдып жөнөйт да. Жыдып жөнөйт го, чычылып жөнөйт да. Ошо чычылып жөнөгөндө адам денеси нажас болот. Өлгөн жаныбардын, адам эле эмес, ошол жаныбардын денеси нажас болот дагы, нажас сууга чачырайт. Нажас сууга чачыраганда, ошол майда эмелер келип туруп, суу менен бери көздөй берки жээкке жер агып келет дейт. Эгерде бул чекеси мындай урганда, ошол жер козголбосо, анда демек жанагы ошол чекедеги өлүп жаткан мышык, битпи, анын нажасаты ошол өзү тегеректин айланасында эле турат дагы, бул жака жери нажас агып келген жок деген жыйынтыкты берет да, жыйынтыкта дарат алса болот дейт факихтер. Бул ошол жаухардын маселесинен келип чыгат. Ошондуктан шариятыбызда, биздин акыйдабызда жаухар фарт бар дейбиз. Жаухар фарт деген эмне десе, мисалы үчүн муногул эле нерсени майдалап келсе, жана айтып отургандай, этегинде акыл менен да же бир прибордун жардамы менен дагы бөлүшкө мүмкүн болбой калган деңгээлдеги эң кичинекей элемент бул жаухар фарт болот. Аллах Тааландай жаухар дагы эмес. Демек Аллах Таала көп нерседен куралган бир махлукка да окшобойт. Жалгыз экинчи бөлүгү жок болгон бир бөлүкчөгө да окшобойт. Демек Аллах Таала бул ааламдагы эч бир нерсеге окшобойт деген сөз. Фаиннал жаухара ма кана мутахайяс. Анткени жаухар деген бул места, өзүнүн көлөмүнө жараша боштукта места ээлеген махлук айтылат дейт да. Мисалы үчүн, муногул телефон, муногул жерде боштук да, муногул жер бош орун. Ушул боштукта муногул телефон өзүнүн көлөмүнө жараша местаны ээлеп турат. Азыр ушул жерге ушул телефондон 100дү тизип койсок, муногул жердин баарын ээлеп калат да, муногул жердин баарын. Демек мутахайиз дегендин мааниси боштукта места ээлеген нерсе бул жаухар болот дейт да. Аллах Таала орунду да жараткан, заманды да жараткан. Аллах жок кезде Аллах Таала болгон. Бул орун махлук. Асман да махлук, жер да махлук. Ошон үчүн Аллах Таала асманда деген акыйда туура эмес. Кимде ким Аллах Таала асманда деп айтса, бул адамдын акыйдасы ката акыйда. Бул акыйданы оңдош керек. Анткени эмнеге дегенде, асман деген эмне? Асман деген бул өйдөңкү аалам. Асмандын размери барбы? Асмандын бүткөн чеги барбы десе, бар. Асман мындай бесконечный эмес. Этеги жок, окшошу жок бир гана Аллах Таала, мусулмандардын акыйдасында. Асмандын дагы бүткөн жери бар. Эгерде кимде ким Аллах Таала асманда десе, асмандын ичиндеби же тышындабы деген түшүнүк келет.
анда Алла Таала bir орындан екінші орынға көчүп жүргөн, бизден айырмасы жок болуп калат. Мечиттин берине келип бир отуруп, терине келип бир отуруп, терине барып бир отурган сыяктуу. Анда Алланы сен махлукка окшоштуруп койдуң. Алланы bir орындан екінші орынға муктаж кылып койдуң. Алла Таала орынға муктаж эмес, Алла Таала жайга муктаж эмес. Алла Таала асман жок болчу, асманды жараткан. Ошон үчүн Куранда айтат: "Хуаллази халакас самавати вал ард." 7 кабат асманды жаратты, 7 кабат жерди жаратты дейт. Демек Аллах Таала өзү жараткан махлукка муктаж эмес. Ошон үчүн айтабыз: Алла Таала аршта да эмес, Алла Таала асманда да эмес, Алла Таала жайсыз, орунсуз. Алла Таала орунга муктаж эмес. Кимде-ким Алла Тааланы асманда же аршта десе, Алла Тааланы махлукка окшоштургандыгы үчүн биздин Матуриди акыйдасына дагы, Ашари акыйдасында бул туура келбеген көз караш болуп эсептелет. Ва-Раббу Таала лейса бимутахайзин. Ал эми Аллах Таала эч качан бир орундан места ээлеген зат эмес. Аллах Таала бир орундан места ээлебейт. Анткени орундан места ээлөө бул махлуктун сыпаты. Күн асмандан өзүнүн көлөмүнө жараша местаны ээлеп турат. Ай асмандан өзүнүн көлөмүнө жараша местаны ээлеп турат. Мен дагы мына моногул мечиттин ичинде өзүмдүн көлөмүмө жараша местаны ээлеп турам. Аллах Тааландай эмес. Аллах Тааланын көлөмү жок. Bir boş orunda местаны ээлей тургандай. Тетиринче Алла Таала ошол местаны орунду жаратты деп ишенебиз. Жараткан деп ишенебиз. Өзү жараткан орунга муктаж эмес. Бал хуа халиqu kullu mutahayyizin wa hayyizin. Тетиринче Алла Таала бардык орундарды жараткан, жана орундарда жайгашкан махлуктарды да Алла жараткан дейт да. Бүт орундарды, асманбы, жерби, аршпы, курсиби, 7 кабат үстү, 7 кабат жердин асты, бардык эле орунда. Ошол орундарды жараткан жана орундарда жайгашкан махлуктарды дагы Алла жараткан деп ишенебиз. Ал эми Алла Таала өзү жараткан жайга, орунга, местага муктаж эмес. Анткени орун дегенде ушундай да, мисалы үчүн асман десек, асман ногул болсо, мисалы да, асман ушул дей турган болчу болсок, Алла Таала асмандын ичинде дей турган болсоң, бул ааламдын ичинде же тышында. Ондай болушу мүмкүн эмес. Анда сен Аллах Тааланы махлукка окшоштуруп коесуң дагы, сен улуу бир жараткан затка сыйынбай эле, кыялыңдагы бир жасалма Кудайга сыйынып каласың да. Ошон үчүн Азирет Абу Бакыр Сыддыктын мен буга жерде сөзүн айткам: "Ал-аджу ан даракил идраки идраку вал бахсу ан затихи куфрун ва ишраку" дейт да. Кудайдын эч бир махлукка окшобойт экендигин моюнга алып, ошого макул болуу бул Кудайды тааныгандык. Ал эми Кудайдын затын издеп, Кудай кандай экен, Кудай каякта турат экен, Кудайдын өгүн кандай экен, түзү кандай экен издеп жөнөгөн адам этегинде капыр болуп, мушрик болуп бүтөт деген Азирет Абу Бакыр Сыддыктын сөзү бар. Аз бул жакта да келет. Неге дейт? Анткени Аллах Таала орунду да, заманды да жараткан. Заман дагы бул махлук да. Заман деген эмне? Заман деген күн менен түндүн өтүшү дейт. Күн келди, түн келди, күн келди, түн келди. Алла Таала Куранда айтат го: "Ясалунака анил ахилла, кул хия мавақиту линнас." Сахабалар келип сураганда, жаңырган ай туурасында сураган. Бул айдын тафсирде келет ошону. Бул айды эмнеден жараткан деген Алла Таала. Айдын свойствосы эмне? Неден жараткан Алла Таала дегенде, "Ясалунака анил ахилла." Сенден ай туурасында келип сурашат. Не? "Кул хия мавақиту линнас." Айткын. Айдын эмнеден жаралгандыгы менен силер алектенбей эле койгула. Анын силерге Алла Таала эмне үчүн жараткандыгын билип койгула. Айды силерге Алла Таала жаратты, күндү күн санашыңар үчүн деди. Ай санашыңар үчүн деди. Жыл санашыңар үчүн деди. Ошон үчүн биз мусулмандар жыл эсепти ай менен эсептейбиз, күн менен эсептейбиз. Ошон үчүн bir жылда 365 күн бар. Ошон үчүн мусулмандарда bir айда кээде 29 күн болсо, кээде 30 күн болуп ай жаңырат. Ошентип демек заман бул махлукта. Bir учурда күн дагы түн дагы жок болчу. Ай дагы жок болчу. Демек күндү айды жаралгандан кийин анан чык деп анан саат согуп баштаган, анан убакыт жүрүп баштаган. Ага жери убакыт жок болчу.
Allah Taala'ga uақыт өтпейді. Allah Taala'ga milyon жыл, миллиард жыл деген түшүнүк жоқ. Анткени Allah Taala бүт аламды жараткан, бул аламда эч бир нерсе окшобойт. Биз үчүн уақыт өтөт. Куранда келет 500 жыл деп, хадистерде келет 50 000 жыл деп. Ар бир нерсенин өзүнүн стандарты бар дейт да. Биз үчүн 500 жыл болуп эсептелген нерсе, биз үчүн бул 500 жыл же 1000 жыл өтө чоң срок да. А бирок акыреттин күнү менен ошол 500 жыл bir көз ирмем дейт. Акыреттин күнүнө салыштырмалуу бул жашоодо 1000 жыл өмүр сүрсө bir адам. Ал эми акыреттин жашоосу үчүн ал bir миг дейт да, bir көз ирмем гана убакытты туудурат дейт. Ошондуктан Алла Таалага заман өтпөйт. Алла Таалага замандын таасири тийбейт. Алла Таала заманды жараткан, Алла Таала орунду жараткан дейбиз да. Ошон үчүн айтат: "Ва хува халикул макан ва заман." Аллах Таала орунду да, жайды да жаратты. "Из кана Аллаху лем якун шай'ун ма'аху." Анткени Алла бар кезде эч бир нерсе жок эле. Орундагы жок эле, арштагы жок эле, курсидагы жок эле, асмандагы жок эле, жердагы жок эле, замандагы жок эле, убакыттагы жок эле, эч бир нерсе жок эле. Алла бар эле. Кийин Алла жаратты бардыгын. Wal ana ala ma alayhi kan. Азырдагы Аллах Таала мурун ошол эч бир махлук жарала элек кезде кандай эч бир нерсеге муктаж эмес болгон Аллах Таала махлуктарды жараткандан деле аларга муктаж болуп калган жери жок дейт да. А кимде ким Аллах Таала асманда, же Аллах Таала аршта, же Аллах Таала бир жерде турат дей турган болчу болсо, наузу билла, ал акыйдада биздин Матуриди Ашари акыйдасы, Ахли Сүннөт акыйдасынан адашкан акыйданы тутунган адам болот. Тилекке каршы азыр арабызда ошого окшогон тияктан бияктан алып эле, билип билбей эле, ар кайсы жактан маалыматтарды алып ошондой бир көз карашты тутунуп жүргөн мусулман бурадарларыбыз жок эмес, толуп кетти. Ошондуктан муну окшогон чыныгы бир аалымдардын китептерин окуп, ошолордон угуп, ошолордон өзүбүздү түздөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Вала хуа би арадин. Жана Аллах Таала араз эмес. Карасаң, 3 нерсени айтты. Аллах Таала жисим эмес, Аллах Таала жавхар эмес, Аллах Таала араз эмес. Буну жакшы эстеп калыш керек. 3 башка нерсе да. Аллах Таала жисим эмес деди. Жисим деген мына телефон болсо, аразы бул телефондун формасы. Телефондун өңү. Мисалы үчүн сен жисим болсоң, сенин боюңдун узундугу, кыскалыгы, арыктыгың, семиздигиң, денеңдин актыгы, каралыгы сенин аразың болуп эсептелет. Демек, бул деген сөз Аллах Таала бул дүйнөдөгү нерселерге дагы алардын сыпаттарына да окшобойт деген маселе да. Демек, бул деген сөз Аллах Таала бул дүйнөдөгү эч бир махлукка окшобойт дегенди туюндурат. Фаиннал арада ла ябқа заманайн. Анткени араз момент пайда болуп жок болуп кетчү нерселер. Араздын түрү бар, 9 түрү бар. Мисалы үчүн мынакей, менин оозуман чыккан сөз бул араз да. Менин оозуман чыккан сөз деген сөз чыкты, бүттү, кетти. Момент ушул сөз чыкты, момент деген сөз. Момент жок болду. Бул араз да. Араз деген ушундай нерсе, шыр болуп, ал көпкө турбайт дейт да. Момент жок болуп кете турган нерсе, бул араз болуп эсептелет. Же болбосо мына кийим. Бул кийим жисим болсо, кийимдин ак түсү бунун аразы болуп эсептелет дагы. Демек, Аллах Таала жисим дагы эмес, жавхар дагы эмес, Аллах Таала араз дагы эмес. Жыйынтыгында не Аллах Таала бул дүйнөдөгү эч бир махлук окшобойт деген сөз. Варраху варраббу субханаху важибул бақа. Ал эми Аллах Таала анын барлыгы түбөлүктүү. Демек, бунун мааниси кандай десе, Аллах Тааланы биз ал-бақа вал қадим деген сыпаттар бар. Аллах Таала бақи дейбиз. Аллах Таала бақи деген Аллахтын этеги жок. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Хуал аувалу вал ахир, вал зохиру вал батин" деп Куранда келген. Хуал аувал дегендин мааниси Аллах Таала эң авалкы зат, анын башталышы жок. Вал ахир, Аллах Таала эң акыркы зат, анын этеги жок деп ишенебиз. Мисалы үчүн биздин башталышыбыз бар да, биз кече күнү төрөлгөнбүз, эртең ажал жеткенде өлөбүз. Күн дагы бир учурда күн жок болчу,
Күндү Алла жараткан. Эртең кыямат күнүндө идас самау шаккот ва идас самау инфатарат деген сүрөлөрдө келгенде эмне? Асман жарылып күн жок болот. Бейиште күн жок болот. Күндүн кызматы бул дүйнөдө эле бизге жарыктык чачат, жылуулук берип турат. Ал эми бейиште күн болбойт. Демек, Аллах Таала башталышы жок, Алланын этеги жок. Аллах Таала түбөлүктүү деп ишенебиз. Буну каяктан алабыз десе, буну Куранда ошондой аяттар бар. Жанадагы адамдын акылы деле ошондой. Кээде адамдарда ушундай да. Астагфирулла, сен акылыңды иштетпесең, Куран сүннөттү карман деген сөздөрдү айтабыз да. Жок. Ошол Куранды түшүнүш үчүн дагы, сүннөттү түшүнүш үчүн дагы баш керек да. Акылыңды иштетпесең, сен Куран сүннөттү эмете албайсың. Бул акыл адамда. Кудайды тааныш үчүн бул курал. Сен мисалы үчүн бир сабак жазайын десең, же бир илхам келип калды, ыр жазайын десең, колуңда калем деген куралың болсо ошол ырды жаза албайсың, кийин унутуп коесуң. Сен суу сугарайын десең, колуңда кетмен деген куралың болбосо, сен суу сугара албайсың. Сен чөп чабайын десең, колуңда чалгы деген куралың болбосо, сен чөп чаба албайсың. Колуңа кетмен берип 1 гектар чөптү чаптып койсо, кетмен менен чөп чаба аласың. Курал керек. Аллахты таанууда бул акыл курал болуп эсептелет. Астагфирулла, акылды иштеткен болбойт. Куран сүннөт менен Аллахты тааныйбыз дегендердин сөзү бул парадокс, бул противоречие болуп атат. Карама-каршы, анткени акылыңды иштетмейин Куранды кантип түшүнөсүң? Акылыңды иштетмейин хадисти кантип түшүнөсүң? Билесиздерби? Дүйнөнү жар салган, дүйнөнү дүңгүрөткөн күчтүү аалымдардын бардыгы ушунчалык деңгээлде акылы терең болгон, ошолор аалым болгон. Жөнөкөй кем акыл, кирди чыкты акылы бар адамдар алар аалым боло албайт. Атын оңдоп айта албаган, атасынын, чоң атасынын атын, жет атасын оңдоп айта албаган бала каяктан аалым болот? Мен ошол нерсеге ынандым да. Тарыхта чоң аалымдардын бүт бардыгын карап келсең, ушунчалык деңгээлде акылы күчтүү болгон, анан Аллах илим берет экен да. Ошон үчүн кээ бир аалымдар айткан да, бул кишинин акылына караганда илими күчтүү болуп кеткен деген сөздөр бар да. Акылы күчтүүбү же илими күчтүүбү деп аалымдар бирине баа берет экен да. Кээ бир адамдардын акылы күчтүү экен да билимине караганда. Кээ бирлердики акылынан билими күчтүү болуп кеткен учурлар болот экен да. Субханалла. Ошондуктан бул Куран сүннөттү карман, акылыңды иштетпе деген сөз бул туура эмес сөз. Ошо Куран сүннөттү акыл менен эметесиң. Акыл бул курал. Курал жок, сен эчтеке иш кыла албайсың. Светти күйгүздөп койду. Светти орнотуп койду. Бияны включатель жок, кантип күйгүзөсүң? Ошо включатель курал, ошону басканда күйөт. Акыл да ошондой курал болуп эсептелет. Анда эмесе ушул жерге токтоп турсак окшойт. Эмки сабакта мындан ар жагын улайбыз.